Ассаламу алейкум урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен дал ушундай капкан жасаганды үйрөнөбүз. Бүгүн мен көптөн бери чымчык кармап аткан капканымды көргөзөйүн деп чечтим. Интернетте көп, бирок кыргызчасы жок экен. Мен силерге азыр кененирээк түшүндүрүшкө аракет кылам. Биринчи бизге жөн гана баклажка керек болот, пустой баклажка. Баклажканы кесип алабыз, баш жагын кесебиз, бирок толук кеспейбиз, чтоб ачылып жабыла турган болуш керек. Любой баклажка боло берет. Кичинекейден баштап чоң 5 литрликке чейин үйүңөрдөн кайсы баклажканы тапсаңар, ошондон жасасаңар болот. Дал ушундай болуп ачылып, кайра жабыла турган болуш керек. Толук кесип салсаңар кыйшаңдап калат. Ошон үчүн 4 сантиметрдей калтырабыз, илешип тура турган болуп. Андан соң бизге 2 тешик керек болот. Бирөөсү өйдө жак, бирөөсү ылдыйрактан. Ошо ачылып жабылган жердин тушунан кесесиздер. Бирөөсүн ылдыйрактан, бирөөсүн жогорурактан. Мен азыр көргөзүп берем силерге. Өзү негизи паяльник менен же бир кызуу бирдеке менен тешсе сонун болот. Просто мен да азыр жанында жок болуп калды. Ошон үчүн бычак менен кесип көргөзүп берип атам азыр силерге. Биз азыр баклажканын 2 жагын тешип алдык. Бирөөсүн ылдыйрак, бирөөсүн жогорурактан. Эми бул жерге палочка керек болот. Чубукту тыгабыз. Чубукту тыгып туруп, ошол жерден ачылып жабыла турган болуш керек. Бул таяк керек болот азыр бизге. Дал ушундай капталдан караганда 70-30 градус ылдыйраак болуш керек. Андан соң бизге резина керек болот. Сөзсүз резинасыз окшобойт. Ошон үчүн биринчи резина таап аласыздар. Бул резина меники кичинекей болгон үчүн үчөөнү бириктирдим. Узунураак болуш керек. Эгер бирөөнү кылган болсом өтө катуу болуп калат. Кичинекей груздарга таасир этпей турган болуп калат. Резинаны ичинен өткөрөбүз. Өткөрүп таякка байлайбыз. Бул өтө кыйын процесс. Таякка байлап алгандан кийин баклажканын ылдыйынан тешесиздер. Тешип туруп, ошо резина ошол жерден чыгыш керек. Ошондо баклажканы жаба турган процессин пружина сыяктуу кызматын аткарып берет. Азыр мен кыйналып атып тешип атам. Кичине күтүп турасыздар. Андан соң түгүн тешкенден кийин, урматтуу достор, ошол жерден резинаны өткөрөбүз. Резинаны өткөрүп туруп, ошол жерден резина чыгыш керек. Анан резина кайра кирип кетпеш үчүн бир кичинекей таякча тыгып коебуз. Менде таякча жоктугуна байланыштуу соседтерден сурайын деп, соседтер дагы көрбөй, анан ылдыйдан бир таякчаны таап ошол жерге салдым. Просто резина кирип кетпеш керек, же түйүп койсоңор дагы боло берет. Ондой болот. Мына, ачылып сразу жабыла турган болот. Бул биринчи этабы. Андан кийин биз кармушка жасайбыз, достор. Кармушка болуш керек, сөзсүз. Ал жок. Чымчык канаттуулар келип кармабайт. Кармушка үчүн бизге биринчи илмек жасап алабыз. Илмекти кичинекей эле зым керек бизге, бир жарым карыштай. Анан аны Z формасында ийебиз. Баш жагы кичинерээк, аяк жагы узунураак болуш керек. Мына мен азыр көргөзүп берип аткандай аяк жагын узунураак кылабыз. Узунураак кылгандан кийин аны биз муну чыгып турган таякчага улайбыз. Бул жерден киргенде ошо зым муну ачып кармап бере турган болуш керек да. Ошон үчүн азыр мен бул жерге скотч жардамга келет. Биринчи размерин көрө аласыздар, өтө узун болсо өтө эле чоң ачылып калат. Ошон үчүн таякты кыскартып, кыскараак кылып өзүнө ылайыкташтырып алдым. Эми мен скотч менен ошо Z формасында кыркылган зымды таякчага жармаштырам. Скотчта кычасы каңсып бири-бирине жармашып калат. Өтө эле секин жасап атам. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Ото тез жасалган болсо түшүнбөй каласыздар көбүңүздөр. Эми бул зымды оройбуз жакшылап. Азыр мен кыбырап атып ороп бүтөм, карап турсаңар. Бул капкан эмнеге керек десеңер, бул менен
майда чүйдө неме канаттуулар тутсаңар болот. Анан ал майда чүйдө канаттуулар менен жырткыч канаттуулар тутсаңар болот. Эгер кызыккандар болсо да. Жырткыч канаттар туткандан кийин аны үйрөтөсүздөр да анан чоңураак канаттуулар тутасыздар, ошентип кете берет. Биз Z формасында алдык, калганы эми бул ылдыйды карайт. Ылдыйды карап, ошо алюмин ошол жерден кириш керек. Ошо алюминдин тушун өлчөп аласыздар дагы, андан кийин кармушка жасайбыз. Кармушка кандай болот? Кармушка достор башы кичинекей болот, аягы чоңураак болот. Азыр мен сиздерге ийип көргөзүп берем. Бул негизи каттуураак зымдан жасаган оң. Себеп дегенде кыйшайып кетпейт. Мен бул жерде азыр алюминден жасап атам. Кармушканы жасап алабыз. Кармушка жасалганда эми мондой формада болот достор. Мына достор. Эми буну ичине коебуз. Ичине коюш үчүн биринчи размерин кыркып алабыз. Кармушка өтө чоң болсо баклажканын ичинде ойнобой калат. Ошон үчүн размерин алып баклажканын анан эки жерден тешип алабыз достор. Ылдыйдан ошо кармушка салгандан кийин ошол жерге киргизип кое турган болуп, түшүп кетпей турган болуп, илинип кала бере турган болот да. Азыр мен эки жеринен тешик кылып алам. Өтө кылдаттык менен, эгер силер жасаган болсоңор, жаш балдар жасай турган болсо, бычак эмес, болушунча оңоюраак нерсе менен жасашка аракет кылгыла, колду кесип албаш керек. Азыр мен силерге көргөзүп берем. Эки тешик тешип алгандан кийин буйруса биринчи тешигибизди тешейин деп калдык. Эки тешик тешкенден кийин, урматтуу достор, бизге кармушкага, зымга кичинекей тактайча же кагаз керек болот. Себеп дегенде ошонун үстүнө жем себилет. Жем себилгенде ошо жемге канаттуулар келет. Жем жок болсо келбейт. Ошон үчүн кармушканын учуна скотч менен кылдаттык менен ороп коебуз. Мен скотчумду ачыгыш өтө кыйын. Мындайынан аласыздар, скотчту айландырып, эки айландырып скотчтоп коебуз. Коробка түшүп кетпеш керек. Анткени үстүндө жем болот. Ушундай кылып өткөрүп алгандан кийин, андан соң биздин даяр болгон кармушканы керектүүчө өлчөптүрүп кыркып алабыз. Өтө узундуна кереги жок. Эми урматтуу достор, өтө маанилүү момент. Буну эми кармушканын ичине салышыбыз керек. Эми биз жана кесип алган Z формасындагы алюминдин тушун кыркабыз. Ошол жерге алюмин кириш керек. Киргенде кармушкага илешет. Илешип, андан соң кармушкага чымчык келгенде кармушка ылдыйлайт дагы, ал ыгынан чыгып кетет, анан кармалып калат. Анан эң башкысы кенен отуруш керек. Z формасындагы таякчабыз баклажканын өзүнө илешип кала турган болсо жабылбай калат. Ошон үчүн кеңири ачылып жабыла турган кылышыбыз керек. Бул жерди кыркып алдым мен, мына кирип чыгып атат кенен. Анча кенен болбой калды ушут. Дагы кичине кенендетебиз. Бул жерди кыркып алгандан кийин эми ачып жабып көрөбүз. Өтө сонун жасалган. Бул заводдо да мындай жок. Ушу деңгээлге жеткенден кийин достор, эми кармушканын жем сала турганын салабыз. Акырындык менен биз тешип алган эки тешикке баш жагын киргизип коебуз. Киргизгенден кийин бул ичинде ойной турган болуп калат. Анан аны жерге илештиребиз. Z формасындагы илештиргенден кийин артын кайрып туруп, эми буга чымчык коно турган болсо сразу түшүп калат.
Сиздерге азыр көргөзүп атам. Мына толук механизм ушундай болот. Азыр үстүнө бирдеке таштап көрөбүз. Жеңил нерсе, туп жабылды. Көрдүңүздөр достор. Эми буну колдонгула. Любой размердегиге боло берет бул. Кичинекейден 5 литрге чейин.